Чет элдик жарандардын каттоосу бул Россияга келген ар бир чет элдик жаран үчүн милдеттүү. Убактылуу каттоо, перевод паспорт, медкнижка, трудовой договор, башка тилге которуу, СНИЛС, ННН, ДМС 1 жылдык жана да ОМС, ДМС документтерди мыйзам жолунда жасоого 100% кепилдик. Урматтуу замандаштар, иш кагаздарда кандай көйгөй болбосун кайрылыңыздар. Кызматташуу үчүн +7 929 541 0205 Эрлан менен байланышыңыз. Биз менен кызматташууну унутпаңыз. $60,000 керек. Сайкал Эсентур кызы боорун алмаштыруу үчүн элден жардам сурайт. Суперкежи порталына Эсентур кызы Сайкал аттуу жаран кайрылды. Ал 7 жылдан бери боордун альвеококкоз дарты менен ооруп келе жатканын, учурда тез арада Туркияда боло турчу операциясына акча керек болуп калганын айтып, кайрымдуу элден жардам сурайт. Анын айтымында боорду алмаштыруу операциясына $60,000 керек. 2017 жылдан бери боордун альвеококкоз дарты менен күрөшүп келем. 2021 жылы боорума суу толуп кеткендиктен Бишкектеги жеке менчик ооруканалардын биринде түтүк койдургам. Учурда бул дагы жардам бербей, оорум күчөп бара жатат. Туркия мамлекетинен боордо эң коркунучтуу дарт бар экенин айтышып, алмаштыруу керектигин эскертишти, деди жабырлануучу. Ошондой эле ал операцияга 1 ай убактысы калганын айтты. 1 айдын ичинде мен аталган сумманы чогултуп жетишип калышым керек, дейт жабырлануучу. Жардам берүүнү каалагандар үчүн төмөндө реквизиттерди калтырабыз. Ырчы Аскат Жетиген 2 айга камакка алынды. Ырчы акын жана активист Аскат Жетиген 19 майга чейин УКМКнын тергөө абагына камакка алынды. Мындай чечимди бүгүн 20 мартта Бишкектин 1 май райондук соту чыгарды. Анын жактоочусу Венера Будайбекова ырчыга 15 мартта Фейсбуктагы баракчасында жасаган кайрылуусу боюнча кылмыш жаза кодексинин массалык башаламандыктар беренеси менен дагы бир эпизод боюнча кылмыш ишин козголгонун айткан. Белгилей кетсек, ал 2021 жылдан бери азыркы бийликтин аракеттерин кескин сындаган видео билдирүүлөрдү чыгарып келген. Акыркы ирет 15 мартта кайрылуу жасап, бийликти сөгүп билдирүү жарыялаган эле. Аскат Жетиген УКМК тарабынан 16 мартта кармалып 48 саатка камакка алынган. 18 мартта 1 май райондук соту аны эч жакка чыкпоо тилкаты менен бошоткон. Булак Суперкежи. Чүйдө 13 жаштагы кыздын 9 эркек тарабынан зордукталышы. Милиция билдирүү жасады. Чүй облустук ички иштер башкармалыгы Сокулук районунда жашы 7 элек кыздын зордукталганы боюнча чуулуу ишке комментарий берди. Милициянын маалыматына ылайык 23 январда Сокулук райондук ички иштер бөлүмүнө 1983 жылы туулган аял кайрылган. Кайрылуусунда ал 2009 жылы туулган кызы 22 январ күнү мектепке кеткен бойдон дайынсыз болуп жатканын айткан. Аталган факты боюнча териштирүү башталган. 11 февраль күнү кыз Сокулуктагы мейманканадан табылып, райондук бөлүмгө жеткирилген. Кыздын буга чейин үйүнөн кетип калганы аныкталган. Ал эми кызга карата экспертиза дайындалып, кылмыш жаза кодексинин 157 беренеси менен кылмыш иши козголгон. Териштирүү иштеринин алкагында милицияга айтылган жарандар жеткирилген. Тергөөнүн жыйынтыгы боюнча шектүүлөргө карата юридикалык баа берилет. Аталган факты боюнча райондук ички иштер бөлүмүнүн эң тажрыйбалуу тергөөчүлөрүнөн турган топ түзүлүп, иш ички иштер бөлүмүнүн жана облустук ички иштер бөлүмүнүн жетекчилигинин көзөмөлүнө алынган. Милиция тергөө иштерин жүргүзүп жатат жана жабырлануучу тараптын милиция ишти карабай жатат деген маалыматы чындыкка дал келбейт, деп билдиришти облустук милициядан. Булак Кабар медиа. Орусиянын 2 облусу дрон чабуулуна кабылды. Орусиянын Украина менен чектешкен тилкесиндеги Белгород облусунда реактивдүү снаряддын соккусунан 20 мартта 1 киши каза болгонун, бир өспүрүм бала жараат алганын жергиликтүү жарандык коргонуу мекемесинин маалыматына таянып ТАСС агенттиги билдирди. Жалпысынан жапырт аткылоочу РМ-70 Вампир системасынын 13 реактивдүү снаряды атып түшүрүлгөнү. Алардын бири машина токтотуучу жайда турган автомашиналарга тийгени, жараат алган бала ооруканага жаткырылганы, бир нече киши жараат алганы кабарланды. Орусия бул чабуулдар үчүн Украинаны айыптоодо. Белгороддо соңку күндөрдөгү чабуулдардын айынан мектептерде жазгы каникул эрте башталды.
Жогорку окуу жайлар аралыктан окууга өттү. Спорттук жана маданий иш-чаралар убактылуу токтотулду. 20 мартка караган түнү Орусиянын Европа бөлүгүнүн түштүк чыгышында жайгашкан Саратов облусунда учкучсуз учактардын чабуулуна кабылганын өлкөнүн коргоо министрлиги билдирди. Саратовдо 4, Белградда 1 дрон атып түшүрүлгөнү айтылды. Жабыркагандар тууралуу маалымат жок. Ал эми Украинанын коргоо министрлигинин башкы чалгын башкармалыгы Саратов облусунун Энгельс шаарында бутага алуу өз максатына жеткенин билдирди. Андан башка маалымат берилген жок. Булак Азаттык KG. Акылбек Жапаров жеңил унааларды чыгаруучу заводдун курулушунун жүрүшү менен таанышты. Министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров Чүй облусуна болгон иш сапарынын алкагында Алтын Тулпар унаа курулуш унаа заводунун курулушу менен таанышты. Бул тууралуу өкмөттүн басма сөз кызматынан билдиришти. Маалымдалгандай, завод ишке кирсе Chevrolet жана Isuzu үлгүсүндөгү автоунааларды чыгарат. Өндүрүштүк кубаты жылына 10 000 автоунаага жетип, 1000ден ашык жумуш орун түзүлөт. Акылбек Жапаров тиешелүү мамлекеттик органдарга продукцияны сатууну колдоо программасын иштеп чыгып, заводдун тез арада ишке киришине шарт түзүүнү тапшырды. Чүй облусуна болгон иш сапарынын алкагында Акылбек Жапаров бир катар ишканаларда Алсак Кара-Балта шаарындагы Жунда Мунай заводуна, Дан мамлекеттик ишканасына, Тоо кен комбинатына, Кыргыз Алтын ачык акционердик коомунун нефтини кайра иштетүүчү заводуна, Москва районундагы көп тармактуу консерва заводуна, Керамзит заводуна, IQF технологиясы боюнча тоңдуруу цехи бар өлкөдөгү биринчи логистикалык борборго, Бишкек канаттуулар фабрикасына, Сокулук районундагы бут кийим фабрикасына барды. Ошондой эле Сокулуктагы муниципалдык мал базардын курулушун көрдү. Булак Супер KG. Ушул кыздын абалын көрүп, ар бир мусулман адам кайдыгер карабастан жардам берет деп ишенем. Ассаламу алейкум, урматтуу бир туугандар. Мен Эл үмүтү фондунун жетекчиси Полотбек Айдаркулов 2024-жылга карата сколиозорус менен ооруган Малика тууралуу маалымат берем. Малика үчүн 200 000 сом каражат чогулду. Көп түкүрсө көл болот демекчи, 1,5 миллион сом чогултуп жардам кылып, ушул кичинекей кызыбыз Маликаны операцияга аман эсен Түркияга жибере алалы. Сколиозорус менен ооруп күндө жатканда кыйналып жатканын айтып, кайрымдуу элден муктаж болгон Маликанын апасы жардам сурайт. Ошун каалайм, ошонун кыйналганын көрүп, түнкүсүн уктай албай, бир каптал менен гана жатып уктай алат. Ушу мектепке баргым келет, мен да балдар менен ойногум келет деп айтат. Айла жок. Ушу кызыбыздын сакайып, балдардай болуп ойношун каалайбыз. Мага жардам берип койгула, силерге аргылар болсун. Мен да элдин кыздарындай болуп баскым келет, жашагым келет.